Саламатсыңарбы, урматтуу достор, урматтуу окуучулар. Бүгүн биз силер менен биргеликте онлайн жат жазуу ишин жүргүзөбүз. Биз бүгүнкү онлайн сабагыбызды баштаардан мурда эгерде сиз алгачкы жолу менин каналымда болуп жаткан болсоңуз, анда биздин каналга катталып, коңгуроочуну басып койсоңуз, биз тараптан чыгып жаткан эң алдыңкы сабактарды алдыңкылардан болуп көрө аласыздар. Жана түрдүү социалдык тармактардан мага болгон сунуш пикир же суроолор боюнча кайрылсаңыздар болот. Урматтуу окуучулар, биз бүгүн силер менен жат жазуу жумушун жүргүзөбүз. Бүгүн силер менен биргеликте 15 сөздүн туура же туура эмес жазылып жүргөндүгүнө маани беребиз. Мен негизинен бул сабакты даярдоодо окуучулар көбүнчө ката кетирген, ал тургай чоң адамдар деле ката кетирип койгон сөздөрдү алганга аракет жасадым. Мына ошол сөздөрдүн кайсыл бири туура же туура эмес экендигин сиз дагы тандоо аркылуу өзүңүздүн кыргыз тили сабагын мыкты билериңизди аныктап алсаңыз болот. Анда эмесе баштадык. Туура жазылган сөздү тапкыла. Сиздердин алдыңыздарда эки сөз берилди. Үй бүлө. Демек, үй бүлө деген сөздүн жазылышынын кайсы бири туура? Туура жооп үй бүлө. Эгерде сиз туура тапкан болсоңуз, сизди куттуктайбыз. Кийинки суроо. Бардык, бардык. Туура жообу бардык. Таанымал, таанымал. Чыңгыз Айтматов таанымал инсан десек, кайсыл бири туура болот? Демек, туура жообу таанымал. Кыргыз Ооз-эки чыгармачылыгы десек, туура жообу Ооз-эки. Мени досуң менен тааныштыр. Туура жооп тааныштыр. Манас эпосунда көптөгөн каармандар бар десек, туура жообу каарман. Мага жаныбарлар тууралуу аңгемелерден айтып бер дей турган болсок, тууралуу деген сөздүн кайсыл бири туура жазылат? Мен бул маселе боюнча талкуулоого катыштым. Туура жообу талкуулоо. Менин каалоом ар бириңерге ден соолук каалаймын. Туура жооп каалоом. Мен аны жаактан ары бир салдым. Же болбосо мен аны жаакка бир салдым десек, туура жообу жаакка. Ушул жерде белгилей кетүүчү жагдай, жаак деген сөздүн аягы каткалаң үнсүз менен бүтүп жаткандыгына байланыштуу. Ага барыш жөндөмөсүнүн га мүчөсү уланганда мүчөнүн башындагы жумшак үнсүз каткалаңдашып кетип туруп, ошондо жаакка болуп өзгөрөт. Мындан тыйнак чыгарып айта турган болсок, каткалаң үнсүз менен бүткөн сөздөргө каткалаң үнсүз менен башталган мүчөлөр уланат. Же болбосо өзгөрүүгө учурайт деп айтсак болот. Анын көрүнүшү абдан ачуулуу эле. Ачуу, каар деген мааниде келет. Туура жообу ачуулуу. Мен ал китептин мынчалык баалуу экендигин билген эмесмин. Туура жообу баалуу.
Men birinchi dengel boyunca okup jatamın. To'g'ri javobim. Qarаңыз, бұл dengel. Кейбір адамдар көрінбей кетті десек. To'g'ri javobi K1. Екі бөлік жазылады. Mağa geçeygi okuyanı айтып бер. To'g'ri javob kechegi. Hurmatli o'quvchilar, qancha so'zni to'g'ri topganingizda albatta kommentariyga жазып qoldiringiz. Biz sizlerдің жазған, qoldirgan kommentariyleringizni ko'rib boramiz. Жана ошондой эле биз бүгүнкү онлайн сабагыбызды, онлайн жат жазуубузду жыйынтыктайбыз. Демек, бир канча сөздөрдүн туура жазылышын билип алдыңар деп ойлойм. Мындан кийин ошол сөздөрдү ката жазбаганга аракет кылабыз. Кийинки сабактардан жолукканча саламаттык алгыла. Силер менен мен Илгиз Шамырзаев болдум. Кайрадан кийинки онлайн сабактарда жолугушканча аман болгула.